Assalamu alaikum, YouTube көрүүчүлөр, амансыздарбы? Боор тууралуу чыгарган видеолордун сериясынан болмокчу. Ал үчүн эң зыяндуу, эң улуу нерсе эмне экендиги баарыңыздарга маалым. Албетте бул алкогол, алкоголдук ичимдик. Латын тилинен которгондо маанилик жактан дагы түздөн түз которсок дагы этилөө спирт же болбосо спирттүү ичимдик деп которулуп калат. Алкохол латынчасы. Демек, спирт кошулган бардык суусундуктар алкоголдук суусундуктар болуп эсептелинет жана алар биз үчүн уулуу же болбосо эң кеминде зыяндуу нерсе катары саналат. Эми ал биринчи эле ичкенде эле дароо боорго жетип калбайт, ашказанга түшөт. Ашказанды жабыркатат эгерде анын спирттин деңгээли көп болсо. Эгерде спирттин өлчөмү аз болчу болсо, көп ичсек деле ал коркунучтуу болбошу мүмкүн ашказан үчүн. Эгерде спирттин проценттик өлчөмү көп болсо, сөзсүз түрдө ашказанды дагы жабыркатат. Андан ары 12 чейге өтүп, көп бөлүгү боорго өтөт дагы, бир аз бөлүгү ашказан астындагы без тарапка дагы өтүп кетип, панкреатитке чейин жеткирет. Демек, ашказан астындагы безди дагы сөзсүз түрдө алкогол жабыркатат. Эми боорго жеткенден кийин ал эгерде нормадан көп боло турган болсо, тагыраагы боордун ошол алкоголду иштетип жиберүү мүмкүнчүлүгүнөн ашып кете турган болсо, боор клеткаларынын гепатиттерди дагы талкалай баштайт. Бул өлчөм канча? Эгерде 100 грамм ичип турчу болсоңуз күндүгө, бул сиздин бооруңуз үчүн норма болуп эсептелинет, жашы жетилген адам үчүн. Жана андан аша турган болсо, сөзсүз түрдө боордун клеткалары жабыркай баштайт, бузула баштайт. Жана токсический ошол эффектиси көбөйүп, алкогольный гепатитке алып барат. Жана бул акырында токтотпосо, сөзсүз түрдө боордун циррозуна жеткирүүчү негизги нерсе болуп саналат. Эми, демек, бир күн ичтик, 100 граммдан ашырдык. Аны ичкенден кийин негизи эле эч кандай оорунун белгисин сезбейбиз ичибизден. Анткени боордо сезгич нерв клеткалары болбогон үчүн ал ошол боордун клеткалары бузулгандыгы сырттан байкалбайт. Ал эми бузулуу процесси токтобойт. Мисалы, бир жолу ичкенден кийин аны токтотпой, эртеси дагы ичип, анын эртеси дагы ичип жүрө берип турган болсок, сөзсүз түрдө боордун клеткалары кайра калыбына келгенге үлгүрбөй, андан ары дагы бузулуп, акыры сөзсүз түрдө гепатитке жеткирет. Андан дагы токтобой калганда уже циррозго жетесиз. Андан аркысы баарына маалым. Демек, ушундай күнөөлүк норма 100 грамм, 100 граммдан ашканы уже зыяндуу же болбосо уулуу болуп саналат. Эми боорубуздун ошол клеткаларынын талкаланып кеткенин кантип билсек болот? Сырттан албетте буну билүү кыйын деп айттым. Бирок алсырап, уйкубуз келип, ишке болгон жөндөмүбүз начарлап, эс тутумубуз дагы начарлап, ушул сыяктуу белгилер көбөйө баштаганда, демек, эгерде биз ичип жүрө турган болсок, боор клеткаларыбыз дээрлик көбү талкаланып калган деп ишенсек болот. Жана сөзсүз түрдө токтотуп ичимдик ичүүнү, эгерде көбүрөөк жашагыбыз келсе, дарыгерге кайрылуу керек болот, анализдерди тапшырып, зарыл болгон дарылоо ыкмасын колдонуу керек болот. Боорго уулуу болгон нерселер өтө көп. Алардын эң эле белгилүүсү аммиак болуп саналат. Эгер боор жабыркай турган болсо, ошол аммиак менен күрөшүү мүмкүнчүлүгү азайып кетет дагы. Ал өзүнүн ишин активдүү аткара баштайт, аммиак. Жана ал мээ менен боордун ортосундагы сигналды жоготуп коет. Жана ошол өйдө айтылган симптомдор пайда болот. Ал күн өткөн сайын көбөйүп, жаңы симптомдорду өзүнө кошот. Ошентип, боорубуз жабыркайт, аны менен кошо мээ дагы жабыркап баштайт. Мээнин алкоголдон жабыркаганын кантип билсек болот? Эки нерседен билсек болот. Бул биринчиси, ошол көп убакыт ичип жүргөн адам түндөсү кадимгидей ойгок жүрүп, күндүзгүдөй, күндүзү болсо уктай турган болуп калат. Бул токсические поражения мозга же болбосо печеночный энцефалопатия деп айтылат. Ошол боордун мээнин клеткаларын ошол алкоголдун таасиринен бузулуусу. Жана андан ары дагы бир белги бар. Бул
эркек адамдын көкүрөгүнүн аялдыкына окшош болуп баратышы. Буну гинекомастия деп айтабыз. Эмнеге мындай болуп калат? Себеби ошол алкоголдо аялдардын гормону сыяктуу болгон ошол заттар болгондугу үчүн ушул нерсеге сөзсүз түрдө жеткирет. Эгерде көп убакыт ичип жүрө турган болсок, негизинен ушундай. Алгач ашказанды жабыркатат, ашказандын астындагы безди жабыркатат, ошону менен кошо боорду жабыркатат, акыры мээни дагы жабыркатат. Ошентип бузулуу процесси бизди өтө оор абалга сөзсүз түрдө жеткирет. Дагы кошумчалай кете турган нерсе, негизи кошумчалай турган деле эчтеке калган жок. Эгерде токтотпой турган болсок, ушул нерсе биздин боорубуздун иштен чыгышына жана өмүрүбүздүн соңуна жетишине себепчи болду. Бир мисалды келтирип кетейин. Мага тааныш болгон улуу мурда, эми азыр эмес, бир балким 5 жыл, 10 жыл мурда каза болгон адамдардын тизмегин түзүп чыга турган болсом, ошолордун дээрлик жарымынан көбү ушул алкоголдун таасиринен улам өмүрү менен кош айтышкан. Көп убакыт ичип жүргөндөн улам. Балким алар ошол убакта токтоткондо азыр деле биздин арабызда жашап жүрмөк, жашы өтүп калса дагы. Бирок өтө жаш өмүрдү алып кеткен себептин негизгиси катары мен ушуну көрөм. Анткени ушул иш жүзүндө эле көрүнүп турат. Өзүңүздөр деле балким статистика кылып өткөн адамдарды санап көрсөңүздөр буга ишенесиздер деп ойлойм.